Неге араб өлкөлөрү бар бирге болуп эле Израилди баса албайт? Негизи араб өлкөлөрү карапайым адамдар жаман көрөт ушул мамиленичи. Баягы бирок айта албайт. Мисалы мен карапайым адамдар менен сүйлөшкөнүмдө алар бул нерсени колдобойбуз деп айтышат да. Бирок бул жакта баягы падышалык королдук система катуу жүргөндүктөн, мисалы араб өлкөлөрүнүн бардыгында ошондой. Баягы контроль аябай күчтүү да, мындайча айтканда. Сүйлөгөн адамды булар кандай жол менен болбосун макул кылдырат да. Кандай жол менен болбосун. Мындайча айтканда баатыр жаратпайт карапайым адамдардын арасынанчы. Жакшы иштин бардыгын ушул бийлик тарап кылат. Жакшы видеолор, сүрөттүн бардыгын ошо бийлик тараптагылар кылат. Карапайым адамдын арасынан баатыр чыкпайт. Бардыгын ушул адамдар кылып аткандай көрсөтөт да адамдарга. Бийликтегилери болсо бардыгы булар Британиядан окуп келген, Америкадан окуп келген, кадрды ошолор даярдап берген да. Ошонун таасири астында мамлекет алар менен жакшы иштешет. Себеби системанын бардыгы ошолордун колунда дүйнөдөгү. Мейли акча жагынан болсун, мейли курулуш жагынан болсун, мейли байланыш жагынан болсун. Ошондуктан булар бийлиги жакшы мамиле кылат алар менен. Эли болсо жакшы кабыл албайт.